жок, эми кантип окуп кылам билбейм. Арзыккан Чимбаева Ош шаарынын Актилек кичи районунда жашайт. Ал жашаган аймакта 4-5 күндөн бери газдын басымы төмөн. Көгүлтүр от күндүз 1-2 саат гана улуу келбесе, түнкүсүн таптакыр азайып, дээрлик пайдаланууга болбойт. Улуу келгени да мурдагыдай эмес. Жөнөкөй чайды да жарым сааттан ашык убакта кайнатат. Мисалы менде кечкурунку саат 9-дан кийин жакшы болот. Бирок өтө жакшы эмес. Мындай орто болот да. Анан кийин мына соседтерим звонить этип атышат. Вообще эле жок алардыкы. 3-4 күнү үйүндө так эле жок экен, эчеси болбойт. А менде саар мен көп болот. Саар эртең турсаң көп болот. Анан саат 8 деген так жок болуп калат. Газдын басымынын төмөндөшү жашоочуларды убайымга салды. Анткени үлбүлдөп жанган көгүлтүр от менен тамак жасаганга болбойт. Газ өтө аз берилген убак эл иштен келген кечки 5-6да башталып, түнкү 12ге чейин созулат. Ал убакта айрым үйлөргө газ такыр келбей калат. Кечки тамакка такыр жок газ. Ошо печке жагабыз же болбосо плита жагабыз, ошентип тамак кылып ичип атабыз. Газ жок азырчы. Кыйын эле болуп атат кыш күндөрүчү. Кээ күндөр кээде иштен келип тамак газга ары бери тамак кыла коеюн десең газ жок. Печке жагып тамак кылганга туура келип атат. Көгүлтүр оттун басымы бир гана Актилек кичи районунда азайган жок. Мындай абал Туран, Амир Темур, Кулатов жана Анар кичи райондорунда да орун алып жатат. Азыр түшкү саат 11 болуп калды. Жашоочулардын айтымдарына караганда, эртең менен 10дон кийин газ улуу келет. Бирок азыр өзүңүздөр көрүп тургандай, эң улуу дегени ушул үлбүлдөп жанып турат. Табигый газдын басымы төмөндөп кеткенинен Ош мэриясынын кабары бар. Анткени бул боюнча бир катар жашоочулардан кайрылуу келип түшкөн. Абалдын келип чыгышын шаар бийлиги Өзбекстан бизге газ берүүдө басымды азайтканы менен түшүндүрөт. Анан кийин биз бул жерден тактасак, Өзбекстанда өзүндө газдын жетишпестигинен ошол неме азайып калыптыр. Басымы, газ берилип аткан газдын басымы. Анан кийин кандай чаралар көрүлүп атат бул газды нормада берүү үчүн десек, азыркы кезде булар өздөрүнүн башкы офисине кайрылышкан экен, Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат деп айтышты. Биз ага карабастан мэриянын атынан дагы өзүбүздүн кайрылуубузду жаздык. Ош мэриясы келип чыккан абалдан чыгуу үчүн Газпром Кыргызстан компаниясына расмий кайрылуу жиберген. Аталган мекеменин шаар бийлигине билдиргенине караганда, азыр Өзбекстан менен көгүлтүр оттун басымын көбөйтүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жатат. Маселе 2 күндүн ичинде чечилет деп кабарланган. Назгүл Ахунова, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.